Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Эмнеге шүгүрлөр болсун, достор? Анткени кече күнү арттагы күн туңгуюк болуп, ушунчалык баягы бир уктаса уйку тынч эмес, жан кыйналып турган күн бул андан өткөн бир азап жок деп айтат. Мына ошондой азаптуу күндөрдү баштан өткүзүп аткан эжекебиз мына ушул алыскы иин жага келип, ушул жерден келип дартына даба таап, жакшырып сүйүнүп отурган учур. Бул күнгө жетишибизге себепкер болгон биринчи жардам жараткандан болду, баарыбыз сүйүнүчтөбүз. Экинчиден кайрымдуу адамдар. Эң башкысы мен жанымда турган бул бир тууганыбыз ушул донор болуп, өзүнүн өмүрлүк жарына, балдардын апасына өзү донор болуп, ушундай бир үй бүлөдө ушул жетелешип бүгүн балдарынын кашына баруу алдында турат. Баарыңыздарга сөз башында ыраазычылыгымды билдирем. Эми айтсаңыз, эже, сиз ушул оору менен, боор оорусуна жумак эже кайсы убакта чалдыгып калып, кантип билип калдыңыз? Сиздин азыркы сүйлөп берген сөзүңүз балким эртеңки биздин кыргызга чоң пайдасы тиет деп ойлойм. Себеби балким ошол нерседен катадан балким бир сабак болор, мүмкүн жанагындай жугуштуу болуп бир нерсени жуктуруп алдыңызбы же кандай болуп жуктуруп алдыңыз? Эмне болуп башталып калды? Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли. Жана ошо буга чейин мага биринчиден Аллахым жардам берди. Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Анан ушу кыргыз элим мага жардам берип, кол сунутуна сиздердин акчаңыздар менен, сиздердин аманатыңыздар менен ушул Индияга келип, мен учурда азыр опрессия болуп, жакшымын. Жолдошум донор болуп келди. Аллахым ыраазы болсун. Абдан ыраазымын элиме. Жана буга чейин мен 2012 жылдан бери ушу гепатит Б менен ооруп калдым. Мен аны деле билген эмесмин. Ушу экинчи балам төрөлгөндөн кийин кан аркылуу кандай эме болгон, ушу билген эмесмин да, негедир буга чейин ооруган деле эмес болчумун. Анан ошо сразу эле гепатит Д деп, серьез деп айтты. Ошондон бери эле алышып келдим. Жылына бир жылда 2 барчым, кийин ушинтип күчөп барып, ичиме суу толуп, аябай оор болуп келгем негизи. Анан ошо элиме ыраазымын. Учурда бардыгы угуп аткан, көрүп аткан адамдарыма айтат элем, ушул оорудан астын ала сактаныңыздар. Жанагындай маникур, гинекологияга жанагындай ушундай кан аркылуу жуга турган нерселерден сактаныш керек да, негизичи. Анан астын алынып, көрүнүп, дарыланып, эме көрүнүп туруш керек да, эме кылчы. Больницага барып көрүнүп турган жакшы негизи. Мен буга чейин вообще билген эмесмин. Анан ошо 2012 балам 10 айынан кийин билдим да. Ошондон бери эле ушул оору менен алышып келатам. Ошо эмеден элиме ыраазычылыгымды айтат элем. Абдан ыраазымын элиме. Келип, биринчи донор эжем дагы болбой калып, эжем дагы гепатит чыгып калды учурда. Анан жолдошум келди, жолдошум туура келип, опрессиябыз ийгиликтүү болду. Ошо рахмат. Аллахым колдоду. Биринчи донорум эме болгон, эжем Кыргызстандан тапшыргандан кийин биз таза болуп чыгып, вакцина алганбыз. Гепатит Бга каршы вакцина алганбыз. Анткени мен гепатит болдум деп, мен айланамдагы мен бир туугандарым ушу гепатитке тапшырып вакцина ала баштаганбыз. Учурда жолдошум да тазашып, булар да вакцина алышкан. Бул эжем да тапшырып, уже эмеге донорго болот деген да. Бул жака жөнөткөнбүз. Бул жака келдик, 2 айдан кийин эле келип, эжем анализ тапшырып, биринчи анализден эмес, 3-чү анализден чыгып атат да. Бул ошо иммунитет күчтүү болсо вирус уктап жата берет экен. Иммунитет слабый болсо ошондо чыгат экен да. Бул жакта Индиядан келген себебибиз, эме келгенден кийин бул врачтардын эмеси аябай жакшы экен, аябай көзөмөл менен жакшы карашат экен, анализ аябай текшерет экен, шашпай бардыгын эме. Бизге ошонусу эме болду. Эгер биз аны билбей опрессияга кирип алсак, кайта бизге плюс болуп калмак да. Анан ошол учурда могу келгенде дагы ишеничтүү эме менен келген жакшы экен. Азамат байке менен келдик. Бул фонд бизге аябай чоң жардам берди. Келгенибиз Кыргызстандан келгенден бул жака Индияга келгенге чейин, кайтамда кеткенге чейин аябай көп жардамдар болуп атат. Ар бир эмебиз кылдаттык, булардын көзөмөлү менен болуп атат.
скидка болот атат. Көпчүлүк күнү түнү болсо да бизге сурап, акыбалыбызды сурап турат. Негизи аябай чоң жардам келсе да ушу фонд менен ишеничтүү адамдар менен алданып калбаш үчүн жакшы мындай ишеничтүү эме менен келиш керек. Колдон келсе ушу астын ала алып бул ооруну өзүңүздөр текшерилинип, астын ала алынып анан ишеничтүү фонд менен келгенге аракет кылыңыздар. Бул жерден Кыргызстандан мен көп ойлондум. Анан кийин бул Азамат Байкенин эмесин көрүп өзү менен байланышып, ал Байке деле айтты. Мен силерди монча эме баягы өзүңөрдүн эмеңер менен эме кылга деди. Мен колумдан келген жардамын кылам деди. Бирок мен өзүм негедир өзүм чечтим аны. Баягы ишеничтүү болуп, мен негедир ишендим да. Анткени дагы буга чейин опрессия болуп кеткендер менен да сүйлөштүм. Ишендим, ошон үчүн ушул Азамат Байке менен келдим. Бул Азамат Байкенин видеолорун көрчүм, эмелерин көрчүм. Мен ошого ишенип анан ушул фонд менен келдим. Ооба, бул жака келгениме мен аябай ыраазымын. Ушул фонд менен келгениме ыраазымын. Анткени бизди Кыргызстандан узатып атканда дагы кайта келгенге мына 5 ай болойноп калды. Ушуга чейин биздин аябай акыбалыбызды сурап, күнү түнү биздин акыбалыбызды сурап, көп жардамдарды кылып атты. Бул жака келгенде да элдин аманаты менен келип, ушу туура пайдаланып, акчаны бүт нерсеге, бүт көзөмөл кылган мага ошонусу жакты да негизичи. Анан Кудайга шүгүр ушул эме менен жакшы мына азыр 1-2 күн ичинде кетебиз деп турабыз Кыргызстанга. Ошондо да мына биздин маңдайыбызда сурап азыр дагы келип отурат. Ошо Азамат Байкеге рахмат, Алла ыраазы болсун. Ошо канча кабыл тилектер, сооптор сизге көп жазылсын. 2 дүйнө бактылуулукту каалайм. Көп сооптор жазылсын. Рахмат. Ошо мен ошо биринчи тапшырганда эң биринчи Бишкектен биз эжем ошо туугандарымды анализ тапшырып атканда сиз биринчи интермедикалга тапшыргансыз? Интермедикалга тапшырдыңыз беле? Эжем интермедикалга тапшырган. Ошо интермедикадан кийин кайта АКПага тапшырган. АКПа лабораториясынан таза деп чыгарып, биз гепатит таза деп кайта эмеден вакцина алганбыз. Интермедикалдан противовирус эме алганбыз. Вакцина алганбыз. Кайта эжемки ошо бул жака келгенде 3-чү анализден анан гепатит кайта чыгып атат да. Бул жерден анализдин эмне себептен Кыргызстандын туура эмес чыгарган. Сиздерде эмес. Бүгүнкү күндө ушундай болуп атат да. Мисалы Бишкектен анализ тапшырганда АКПадан АКПага тапшырып, башка жака тапшырып туруп, анан 2 акты экөөлөп чыккандар бар. Бир жагы ошо лабораториялар биз ошо жакшы деп. Бул эжем биринчи анализ тапшырганда таза деди, экинчи анализ тапшырганда таза дегенден биз эжем вакцина алган. Вакцина алып уже бул донорлукка даяр болуп турган эле да. Даяр деп биз ошол кезде келгенге акча каражатыбыз жетишпей аткан. Ага чейин мен бул негизи опрессияга негизи өзүм болбой аткам. Анткени Москвадан дагы мынтишти да, Москвадан да вакцина жанагы противовирусту да алам деп ал жака да көп убакытты кетирдим. Кайта андан кийин эжем ошо каражаттан улам жетишпей жүрүп калдык. Бул жака келгенден да биздин ошо көбүнчө лабораториянын биздин туура эмес чыгаргандыгы бул жерден чоң зыян болду. Биздин күнүбүз кетти. Бул жака келгенден кийин дагы көп расходдор кетип калды. Акчадан, убакыттан көп эме кетип калды. Ошон үчүн биз көпкө жүрүп калдык. Кетти аркага, кайра мен келип. Ооба, көп расход кетип калып, ушу көпкө жүрүп калдык. Ошон үчүн кайра элиме кайрылуу жасап чыгып бердим. Ушундай кыйынчылык күндөрүмдө бирок элим бар экен, элим жардам берип, колдоп кетти. Рахмат, элиме ыраазымын, Алла ыраазы болсун. Донор болуу чечимин кабыл алганда бир коркуу сезим болдубу? Мисалы Менде кандай коркуу сезим болгон деле жок. Эчтеке болгон жокмун. Ушу балдардын апасы жашап кетсин деп эле. Аял заты жок. Биз каяктан жашай алабыз? Ошо бизге. катуу сүйүп турганыңызды далилдедиңиз, Индияга келип билип Бул жерден мындай айтайын, бул өзү дагы ошо жаш калганда, 2 жашына калган. Мен деле энелик медимди көргөн жокмун, мен дагы эме кылдым анан. Мен мына бир туугандарымды жакшы эле берейин деп бүттү гепатит чыккан. Азыр
анда ойлогондон аларды бүт 500 кеп чыгып калды. Бул мен бирок отказ кылып кетип десем жашашың керек деди. Мен бирок ушинттим бирок. Мен баягы неме экен жаңы жашоо алып келдим. Келбей кереги жок, кылбай жаңы дегенде күндөрүбүз болду, ооба, келбей мен кетем дедим, бирок муну аягы аябай ыйлап туруп алды мен биякта. айттым, мен кетем деп болбоду, келсең да донор кылдырбайм дептим мунучу. Бирок өзү Балдарды болбой. аяп, мисалы кандай болуп калат. Мен айттым, мен муну аядым бир жагынан. Анан эми болду, опрессия болбой элегончу деп, кандай оюм аябай эме болуп атты да, кандай болобун тигүү депчи. Анан лучше сен тиги балды эми жашарыма чейин жашайын да деп, жака келгенден эле откаспайм дедим да. Өзү чечип өзү эме болуп келип алды да, болбойчу. Мен оюнчукка отуруп калдым. Жердин арка бетинде байкем жүрөт. Ягына чечебиз. Анан чаңчырды. барабандар эле ырдап келип калдык. Урматтуу достор, мен бир нерсени айткым келет ушул жерден. Биздин кечээкү кайгы менен кайрылып аткан кайгыбыз бүгүн кубаныч менен күлүп отуруп атабыз. Себеби буга биз өтө миң мертебе ыраазыбыз Кудайга, экем айткандай элге, журтка. Себеби мен бул жерден азыр байкемизге да мен аябай рахматымды айтам. Себеби бүгүн көп эркектер, мына биз эркектер көпчүлүк учурда өз жоопкерчилигибизди сезбей, билбей, ошол эле балдардын апасы деген энени кордукка алган учурларыбыз көп. Дени сак, ден соолугу бар болуп турган эненин ден соолугун кетирип аткан бүгүн эркектер бар. Бүгүн ошого окшогон көрүнүшкө мен ойлойм, ушул үй бүлө, үлгүлүү үй бүлө, ошол үлгү көрсөтүп аткан үй бүлө экөө жетелешип алып ушул жака келип жарым жан болуп жатса, ушул тизелеп турган өмүрлүк жарын тикесине тургузуп, бүгүн өзүнүн жашнакай балдарын каршысына апасын жетелеп барайын деген бул эң чоң эрдик, эркектин эң чоң жакшы сапаты деп билем. Ошон үчүн достор, мекендештер, биз бүгүн коомдо көп аралашып жүрүп, көп нерсеге күбө болуп атабыз. Өмүрлүк жары жатса, ошого чогулуп аткан акчаны алып качып кеткендер да жок эмес. Бүгүн мына ушундайлар дагы бар. Bizde dagы эмелер да бар экен. Ушундай мисалы бияк биз жардам сурап атабыз да, биз жардам сурабыз, биздин артыбыздан иштегендер да көп экен. Биз мисалычы баягы кайрымдуулукка берсек, Кайрымдуулукка бергенден биз азыр көп эле жама элге жаме болуп калдык. Мисалы могу рекламага беребиз. Реклама бергенде биздин артыбыздан иштеп акча жегендер көп болот. Жок, сиздердин реквизит тиркеген жок алар. Аларды тиркеген жок, бирок биздин коробкаларды жасап алып, көтөрүп чыккандар бар экен. Пайда болбоду. Ушул коробка көтөргөндөргө бир чара колдонуш керек. Ошоnuş керек болуп калды. Аларды бир эмеде фонддо ошентип жана коробка көтөргөндө 17 бала иштейт экен. 17 балага күнүнө 5 сомдон төлөп берет экен. Эгер областка чыкса 1000 сомдон төлөйт. Булар 17 балага деген 17 сом да бир күндө. Адамгерчилигин туура сактабаган адам каерде болбосун ошол кылыгын кыла берет экен. Ошон үчүн ушундай кылык жорукту кылбасаңар деп мындай бир өтүнүч катары айтабыз. Ушундай бир ооруп төшөктө жаткан адамдын үстүнөн мындай кадамдарга барбасаңар, мындай Кудайдан корксоңор, балким эртең Кудайдын жазасы өзүңөрдүн башыңарга ушул күн келип түшүп калбасын, Кудайдан коркула. Өзүңөргө болбосо да уулдарыңарга, урпактарыңардан ушундай бир көйгөй жаралып калбаш үчүн мындай Кудайдан коркойлу. Жакшылыкка жакшылык дейт, жамандыкка жамандык Кудай таала ошондой эме менен жазасын берип койбосун. Молодец, вакытты түндө деле чалабыз, күндүз деле чалабыз. Жакшы, врачтар аябай жакшы экен. Күнү түнү болобу, кыйналасаң, кыйналып атам десең келет, аябай жакшы карады. Кичине эме ыйлап калсаң, ыйлаба деш аябай жакшы карашат экен. Бүт мисалы чыкканга чейин жакшы карап атты, тамакты даже оозуңа чейин алып келип беришет булар. Жана переводчик балдар бизди аябай жакшы алып жүрдү буга чейин, чыкканга чейин, азырына кеткенге чейин бизди аэропортко жеткизесип да, мына азыр аябай жардам. Негедир мага ошонун эмеси жакты да булардын. Булар аябай сылык болот экен, адамгерчиликтүү болот экен, бизге аябай жакты, сабырдуу да болот экен. Салыштырмалуу мындай. Жок. Жок, ачыгын айтсам мындай. Салыштырып анан биз булардан эмнени үлгү алып, эмнени үйрөнүш керек экен? Сабырдуулукту үйрөнүш керек экен. Биринчи кыргыздар ошо сабырдуу экен. Биз мисалы биз өз эле келгенде сабырыбыз жок, шашып ушинтип аттык да. Бирок булар ушунча кылдатып мен текшерип, туура так, анан аябай сабырдуу кешет экен да. Биз чыдабай эле моюп шашып ушинтебиз. Биздин Кыргызстанда тилди түшүнүшкөн кыргыз болуп туруп, урушуп, түшүнбөсүктөр болуп атат. Бул жерде тил түшүнбөсө да душа менен, жан дүйнөмүн сүйлөшүп, даже биз мойтуп кедим баягы эметкенде, ооруганда, кыйналганда мойтуп, чөчү деп мойтуп ошондо да тим эле
мойтуп турушат экен да. Эме кылчу көзүңдө карашып, аябай сабырдуу кечет экен булар. Сиз эле сыйлап турушат экен. Ушака келгениңиздерге кубанычтуу экенсиздер да. Ооба, кубанычтан буга чейин Aa, Туркиядан деле эме кылган, Туркияныкында сурасам, Туркияныкы кымбат экен. Негедир мен ал жака көңүлүм эме болбоду да. Индияга мен баягы мурунда Виветич врач биз онлайн эме өткөнбүз. Ошо көрүп, ошондон негедир ошол врачка барам деп такалып туруп алгам да. Негедир ошол врачтын колунан операция болгум келген. Ошо Виветичтинчи. Азыр бул жактан дагы бүгүнкү күндө мындай да окуялар болуп жатат экен. Мына азыр дагы ушундай окуялардын болуп жаткандыгы өкүнүчтүүрөөк болуп атат. Мисалы бул жакта операция болот турган болсо, келе турган болуп, анан ушул нерсени көп элге жеткизиш керек болуп жатат. Ушуну билип алсаңыздар да жакшыраак. Анткени бул жака келатканда дагы жанагы сиздерге чалуулар болуп отур, бирок биз азыр бул жактан эми биз деле билбейбиз да. Бирок элден угуп жатабыз. Азамат ушинтип бизде бияка келерде аябай чалды. Убагында силердин көңүлүңөрдү оорутпай эле айткан эмеспиз. Бияка келерде мына ушинтип Азамат Байматов менен барсаңар $26,000 деп айтып атабы. Алар алдап атат, силердин үстүңөрдөн акча жеп атат. Биз менен барсаңар силерди $23,000 операция кылдырып атабыз. Ошол эле Вивек операция кылат деп айтып, $3,000 эконом кылып, алар алдап алдыртып, бияка келгенде ошол Вивек операция кылбайт экен. Башка эле врачка жасатат. Ошол эле эконом кылып туруп, анан кайра чоң чыгашага болбосо адам ден соолугу жакшырышына толук эме жок. Анткени баягы көбүрөөк тажрыйбалуу врач болбогондуктан ал эми кийим алсак деле базарда арзан, магазинде кымбат да, сапатына карап. Анан сапаттуу жасай турган врачтардын баасы да арзан экен. Анан ошондой жака барып операция кылдырса, мисалы сиз кайсыл врач операция кылып атканын көргөн жоксуз да? Ооба. Көрдүңүзбү? Көрбөйт. Ошентип алданган учурлар көп. Ошон үчүн урматтуу достор, бир туугандар, ушул нерсеге көбүрөөк көңүл буруп коюңуздар. Анткени адам өмүрү акча менен, кандайдыр бир нерсе менен бааланбайт. Баа жеткис. Ошон үчүн баарыңыздарга эскертүү иретинде кеңеш катарында айттык. Ошол эми Кудай буйрса бардык элибизге, журтубузга аябай рахматыбызды айтабыз, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушул үй бүлөнүн атынан, Рахмат сиздерге дагы. Ишиңиздерге ийгилик. Ушинтип элдин кызматына жарап жүрө бериңиздер. Кудай кааласа күлүп чайнап бийлеп барып калалы. Ийниски бийлеп, Биринчи биз жаңы чыкканда да ошо Каракөлдөгү фонд эме алган, Мүрөк фонду. Ал биринчи биз ошо видео менен чыкканбыз да. Балам эме алып чыккан. Анан ошо негизи мага деп чуркаган, мага жардам көрсөткөн фонддорду баарын эле атап эле коеюн, бирок мага жардам кылган мекендештериме мен ушу аябай чуркашты, ыраазымын ошолорго. Аллахым ыраазы болсун. Сиздерге баарыңыздарга рахмат. Эч ким оорубасын. Мына достор, Кыргызстаныбызда дагы бир үй бүлө бир бүтүм менен сакталып, буйруса жакшы кубаныч менен Кыргызстаныбызга баруу алдында. Баарыңыздарга рахмат. Ушундай салымын салып, кошумчасын кошкон мээримдүү мекендештерге биз аябай рахматыбызды айтабыз. Дайыма ынтымакта, биримдикте болойлу. Эч убакта мынтип жакындарыбыздан ажырабайлы, оору сыркоого чалдыкпайлы. Баарыңыздар бар болуңуздар. Рахмат.